Біздің бүгін көтеріп тұрған темамыз Свердлов Мачейиндағы лекциясын электрондық вариантын жөнөткөн, біз сізге танышып қарап келеміз да. Қайсы тема эле? Өлкөдө 17-ші қаңтар федералдык тәртипте Кыскача таанышып алабыз да. Эки карама-каршы топ пайда болуп, анын биринчи жагында феодалдар епископ жана королдун өзү Карл Стюарт турган. Экинчи жакта болсо бул буржуазия өкүлдөрү же болбосо мына жаңы аксүйөктөр. 17-ші топтун биринчи жарымында бул карама-каршы эки топтун маселелери парламентте каралган. Король абсолюттук бийликке ээ болуу менен чектелбей, каалаган убакта парламентте чакырып, каалаган учурдан таркаткан, салыктардын айтканда бирлерин киргизген. Бул учурда королго каршы парламенттик оппозиция пайда болгон. Алар өз акчасын өзү ээлеп колуна калышкан, салыктардын ар кандай түрлөрү өсүп келбеген, колдо сооданын үнү жайнатынан атуу топтогон адамдар болгон. Бул карама-каршы топтун күрөшү өлкөдө жарандык согушка келип, король парламенттин ортосуна келип, эски феодалдык колу менен жаңы капиталисттик кулдун согушу болду. 1637-жылдагы Шотландияда падышага жана бийлигине каршы дыйкандардын чоң козголону чыгат. Бул көтөрүлүштү токтотуу үчүн мамлекеттик казынадан эбегейсиз каражат жумшалган. Мындан улам бул каражатты кайрадан калыбына келтирүү максатында 1640-жылы 13-апрелде Карл бир жаңы салыктар чыгаруу үчүн парламентти чакырган. Парламент 6-майга чейин иш алып барып, бул тарыхта эң кыска парламент деп аталып калган. 1647-жылы король парламентке согуш кылды. Алгачкы салгылашууларда парламент аскерлери жеңилип, король Оксфордто орун алган. 1643-жылы парламент Шотландия менен биригип королго каршы сайыс өткөрдү. 1645-жылы 14-июнда Мейзи шаарынын жанында Кромвель жетектеген парламент армиясы королдун армиясын талкалап, 1646-жылы биринчи жарандык согуш парламенттин жеңиши менен аяктады. 1648-жылы король Шотландия менен сайыс түзүп, экинчи жарандык согушту баштады. Бресттин алдында болгон салгылашууда Кромвельдин армиясы жеңишке жетип, декабрь айында Лондондо кайтты. 1648-жылы 28 декабрда трибунал түзүлүп, ал Карл Стюартты өлүм жазасына тартты. Калктын алдында Карл башы алынды. Бул окуялардан кийин Кромвельдин армиясы Ирландия менен Шотландияга жортууга жиберилди. Жортуу ийгиликтүү аякталып, бул аймактар Англияга кошулду. Кромвель өзүнө король деген титулду албаса да, анын бийлиги королдукуна чексиз болгон. Кромвельден кийин бийликке анын уулу Ричард Кромвель келди. Бирок Ричард саясатта алсыз болуп, генералдардын марионеткасына айланды. Калктын арасында аба болгон наразычылыктар күчөп, акыры парламент чет элде жүргөн Карл Бирдин уулу Карл экини такка отурууна мажбур болду. Карл эки көз жумгандан кийин анын нениси Яков эки бийликке келди. Анын католик динин карманышы бул адамдарга жакпады. Көптөгөн жетекчилик кызматтарга католик дининин өкүлдөрү кое баштаган. Эл арасында Яков экинин абыройу түшүп, эл көтөрүлүшкө чыгуунун алдында болду. Яковко өлкөдөн качууга туура келди. Парламент бийликке Яковдун кызы Марияны күйөөсү Голландиянын королу Вильгельм Аганскийди отургузду. Ал бийликке келер менен парламенттин билим чыңдаган мыйзамга кол койгон. Король эми парламентсиз мыйзам кабылдоо укугунан ажыратылган. Калктан салуучунун укугунан ажырап, Англия конституциялык монархияга айланды. Бул Англиянын тарыхында даңктуу революция деп аталды. Бүгүнкү күндө Англия эң күчтүү өнүккөн өлкөлөрдүн бири. Экономикасынын негизин өнөр жай тармагы түзүп, айрым чарбасы 1% гана түзөт. Мындай өнүккөн өнөр жайдын негизинде бул 17-чи кылымдагы буржуазиялык революция турат. Эски феодалдык тартиптерден кутулган Англия өнөр жайдын көрүшүн жасап, завод, фабриканын пайда болушу, пролетариат жумушчулардын табынын пайда болушуна алып келди. Ал эми товар өткөзүү үчүн жаңы жерлерди издөө Англиянын колониялык империяга айландырды. Баяндаган Нурсбек кызы Нуркан, көңүл бургаңыздар үчүн чоң рахмат. Мына балдар, Англиянын биз өтүп аткан Англияда буржуазиялык революциянын жыйынтыгы, жүрүшү
негизги себеби жүрүшү, жыйынтыгы боюнча кыскача маалыматка ээ болуп, биз буга чейин силерге айтканбыз, ар бир сабактын максатыны биргеликте өзүбүз аныктайбыз деп. Мына силер ушундай азыр кыскача маалыматка ээ болдуңар, ээ болгондон кийин ушул сабактын максаты эмне деп ойлойсуңар? Келгиле, максатын аныктайлычы. Теманын максаты эмне экен? Англиялык буржуазиялык революцияда биздин сабактын максаттарынын бирден бир себеби феодалдык тартиптин жоюлушунан буржуазиялык тартиптердин келип чыгуусу максаты деп ойлойм. Болмошу. Феодалдык тартиптен баш тарта алышты, Экинчи дагы максаты. Баш тартып алышыны биз эмне кылып атабыз? Таң калып атабыз. Демек, ушунча жылдан бери бир тартипте жашап келгенбиз, адам коом өзү ойгонуп адам баш тарта алышты. Экинчиси дагы бир максаты болуп, монархиянын жоюлуш аракеттери болгон. Монархиянын жоюу аракеттери, Жоюу аракеттери. Монархиянын жоюлушун эмне кылабыз? Кандай жолдо болду ошол Жоюлушундагы аракеттери, согуштардын чыгышы, аракеттери. Андан кийин падышалардын жарандык согуш чыгып кетпеш үчүн жарандык согуштун алдын алуу. Дагы бир аракеттер бир жарандык согушту алдын алуу максаттары болгон. Жарандык согушту алдын алса болмогонга, ошондо биз ошол сабактын максаты катары ушуну карайбыз. Жолдор калса алдын алуу, Дагы Салыктардын салынышын Салыктын дагы бир максаты салыктардын түрүн азайтуу. Азайтууну кароо. Себептери, салыктардын түрү. Салыктын өндүрүүсү, элдин көчүүсү. Элдин көчүүсү революциянын дагы бирден бир себеби бул сырткы миграциядагы аябай таасирин тийгизген. Себебинде салыктардан көп салынгандыктан улам анын ичинде жашаган дыйкандар карапайым эл сыртка чыгууга, ошол башка жака барып иштеп келүүгө мындай аракет мажбур болгон аракет кылган эмес. Аларды мына көрүп атабыз материалда. Кааласа мажбурлап колоп чыгып атат. Салык төлөй албаганда мамлекетке пайдаңар жок да. Ал эми кааласа кээ бирлер болсо өз каалоосу менен баш тартып чыгып жатат. Сырткы миграция. Дагы Бийлик алмашууларга карабай булар жерлерди баягы басып алууга аракет кылуусу. Шотландия элдерге кошуп алышты өзүнө, дагы эле болсо. Мен ойлойм, негизги себеби максаты ушул азыркы күчтүү Англия мамлекетинин пайда болбой баштаганы жолдору. Бүгүнкү күндө күчтүү ошо Англия ошо державасынын түзүлүшүнө ушул буржуазиянын кошкон салымы, державага буржуазиялык революциянын кошкон салымын билдик, азыркы боюнча. Демек, ушу буржуазиялык революция демедеги Англиядагы буржуазиялык революция бүгүнкү күндөгү Англиянын өнүгүүсүнө, ошо саясий экономикалык жактан өнүгүүсүнө эмне кылыптыр? Чоң жол ачып бериптир. Эми негизги темага өтө турган болсок, балдара, бүгүнкү теманы башында биз айттык, баарыбызга Англиядагы буржуазиялык революция, бул темада биз негизинен 4 суроону карайбыз кыскача. Революциянын негизги себептери жана башталышы, жазып алууга өзүңөргө, граждандык согуш жана кромвель протектораты, андан кийин Стюарттар династиясынын реставрацияланышы жана саясаты, буржуазиялык революциянын тарыхый мааниси жана жыйынтыгы. Ушу 4 суроону карайбыз, жазып алууга. Андан кийин эң негизги силерге да ушул жерде баса берилип кетүүчү жагдай терминдерди сөзсүз түрдө астын сызып
жазып алгыла. Себеби мен не кылам, сабактын жыйынтыгында силерден ошо кийинки семинардык сабакта сөзсүз түрдө биз бүгүнкү күндө пайдаланып аткан жаңы терминдердин баарын сурайм. Бул жерде мына негизинен айта турган болсок, мына 16-кылымдын башында негизинен Англия, Франция жана Испанияга салыштырмалуу өтө алсыз мамлекет болгон. Ушул мезгилде 16-кылымдын башында Англиянын калкынын саны 4 миллион болгон болсо, ал 17-кылымда 5 миллионго арам жеткен. Бул мезгилде Франциянын калкынын саны 3 эсеге көп болгон. Андан кийин мына 1629-жылы Карл бир парламент таратты да эмне болду? Өзү абсолюттук монарх катары бийликти толугу менен 10 жылдан ашуун башкарып атат да. Андан кийин 1637-жылы бул Шотландиядан дагы неме алып атат да турат, салыктарды алып туруп атат. Салыктарды алганда анан Шотландия эмне болот? Королго каршы неге көтөрүлүшкө чыгып атат. Анан көтөрүлүштү басыш керек. Көтөрүлүштү басыш үчүн эмне кылып атат? Ушул бардыгындар казынадагы каражаттын баары жогу иштеп жиберди. Анан казынаны кантип не кылыш керек? Толтуруш керек, толтуруш керек болот. Аны толтуруш үчүн эмне кылып атат? Анан өтө көп каражат жумшалды дагы. Анан кийин салыктын жаңы түрлөрүн киргизиш керек. Ал эгерде падыша ошондо ал Шотландияда буга каршы көтөрүлүш чыгып атат. Ал көтөрүлүштү күч менен басып атат. Анан басып турган дагы жаңы салыктын түрүн киргизе турган болсо, падышага каршы, королго каршы халк дагы козголгонго чыкмакта. Мына ошондо эмне кылып атат? Ал пайдаланып, ошо парламент киргизди бул салыкты деп 13-апрелде парламентти чакырып атат да. Салыктын жаңы түрлөрүн киргизип атат, киргизип туруп, качан 6 майда кайра парламентти таратып жиберди дагы. Бул Англия тарыхындагы эң кыска парламент деген ат менен белгилүү. Эми Англияда буржуазиялык революция негизинен 1640-жылдан 1660-жылга чейин жүрдү деп айтсак болот да. Мына жүрдү бул революция. Андан кийин негизинен революция дегенде эмнени түшүнөбүз? Неге? Эске калып ошол. Кандайдыр бир нерсени туттанмадан бери Жок. Эске, күч менен кулатып, жаңы коомдук саясий системаны орнотуу, бул эмне деп аталат экен? Революция деп аталат экен, терминдерди жазабыз. Андан кийин буржуазиялык революция. Буржуазиялык революция деген эмне экен бул? Балдар, бул феодалдык түзүлүштү буржуазиялык капиталга алмаштыруу менен алып келген көтөрүлүш деп атабыз да. Буга чейин феодализм үстөмдүк кылып атканы тура, эми булар буржуаздар көтөрүлүшкө чыкты дагы. Эми феодалдардын ордуна эмне болуп атат? Буржуаздар үстөмдүк кылып атат. Андан кийин бул жерде Англияда реформация дегенде эки реформацияда пуританизм жана айтып, немеде видеодон көрдүк го тура, католик Яков эки католик болгон үчүн колдобойт. Булар бул жерде пуританизм, ошол протестанттар. Негизинен пуританизм дегенде протестанттар бийликте ушу уланып турганда, ал эми чиркөөсү, Англия чиркөөсү негизинен ошол көп жылдык тынуудан кийин Рим чиркөөсү менен биргеликте, ошол протестанттар менен биргеликте эмне кылып атат? Иш алып барып атышат. Эми мына Карл бир бийликти 29-жылдан 11 жыл өзү абсолюттук монарх катары башкарды. Парламентти чакырып жаңы немени салыктарды киргизип кайра таратып жиберди. Анан ошол мезгилде калк демонстрацияга чыгып атат да. Анан алар ушундай белгилеген. Биз баардык бакытсыздыктардын тамырын биздин падышачылыктын дини жана соту берген турган негизги мыйзамдардын жана принциптердин бузуу ниетинен көрүп жатабыз деп. Муну кандай түшүнөбүз? баардык кысыктарды ошол биздин падышабыз дегендей. Жок. Өлкөдө орноп турган падышачылык, дин, соттук система бекемдер үчөө бири менен биригип алып иш алып баргандыгы эмне кылып атат? Калкты бактысыз кылып атат деп айтып атышат. Андан кийин ушул мезгилде мына Англиянын экономикасында, саясатында, динине карай турган болсок, экономикасында ошо Англиянын буржуазиялык революция мезгилинде агрардык революция жана мануфактуранын өнүгүшүнүн аркасында экономикалык жактан өнүккөн өлкөлөрдүн бири болгон. Эми жана биз жогоруда айттык, немелерге Франция жана Испанияга салыштырмалуу алсыз болгону менен өнүккөн мамлекет болгон. Ал эми бирок баягы салыктарды салыктын түрүн киргизиш үчүн көптөгөн обузалар болуп турган. Феодалдардан дагы деле болсо эмне болуп атат? Төлөмдөр алынып туруп атат. Буржуазия болсо ошол королдордон болсо ошол алынып аткан салыктардын баарын жана айттык,
падышанын жакындарына белек бечкектерди берүүгө да калк милдеттүү болгон. Ошолордун баары мыйзамдаштырууну талап кылып атат да. Мыйзамдуу түрдө беришибиз керекпи? Болушуда. Андан кийин буржуазия ички рынокто протекционисттик саясатын жүргүзгөндө. Протекционисттик саясат дегенде алар ушу буржуазия ошолор гана үстөмдүк кылып атат да. Ушулар биз ушул жерде өзүбүз соода кылабыз, башка эч кимге болбош керек. Баягы карапайым майда жана баягы соодагерлерге жол жок болуп калып атат. Ал эми саясатында эмне болуп атат? Абсолютизм саясатына байланыштуу парламенттин немеси аларга каршы күчөй баштады. Абсолютизм ичинде эмне болду? Соттора чиновниктердин коррупциясы, анан кийин мына 28-жылы ушу Карл бир тарабынан парламенттин таратылышы, анан 29-40-жылдары Карл бирдин жалгыз падышачылык кылгандыгы саясатын үстөмдүк кылып атат. Ал эми дининде негизинен ошо пуританизм жогоруда айттык, пуританизм жайылган, ал пуританизм эки алдында пресвитериандар жана көз карансыздар. Бул ошол пресвитериандар негизинен пресвитериандар дин кызматкерлери менен эпископтордон кутулуп, аксакалдарды шайлоого каалашкан. Ал эми көз карансыздар болсо, булар толук көз карансыз. Мамлекет ошол неменин ишине кийлигишпеш керек деп туруп, ошол динге кийлигишпеш керек деген саясатты колдонушкан дагы, а бирок бул Карл бирге жакпастан буларды британдарды эмне кылып атат? Карл бирдин турушунда куугунтукка ээ болуп атышат. Анан бул жерде революциянын себептери биринчиден эмне экен? Жаңыдан пайда болуп аткан капиталисттик менен эски феодалдык тартиптин карама-каршылыктары, биринчиси. Экинчиси стюарттар саясатынын наразычылык, мамиле күчөшү жана Карл бирдин мезгилинде парламент менен падышанын ортосунда ажырым. Парламент менен падыша экөө келише албай атат, туурабы? Анын үчүнчү себеби бул Англиянын чиркөөсүндөгү британдык идеологиянын карама-каршылыгы. Көрдүңөрбү? Революциянын себеби бирөө капиталисттер менен феодалдардын ортосунда карама-каршылык болуп атат. И падыша менен парламенттин ортосунда карама-каршылык болуп атат. И динде ошо британдардын ортосунда карама-каршылык болуп атат. Бул анан эмне кылып атат? Революцияны алып келип атат. Анан бул жерде революциянын негизги кыймылдаткыч күчү бул эмне болуп атат? Буржуазия жана жаңы дворяндар баштаган шаардын төмөнкү катмарлары, дыйкандар кыймылдаткыч күчү. Ал болуп атат. Ал эми негизги себеби мына кыска парламенттин. Баягы буга чейин бышып жетилди да, анан чыгыш керек. Чыккан эмне болуп атат? Парламентти чакырып туруп, кайра таратып жибергендиги бул эмелер үчүн аябай бышып жетилип, карапайым калк өзү эле революцияга чыкканга даяр болуп калды да. А бул болсо ошо стюарттар династиясынын кепили болгон. Анан революциянын негизги этаптары биринчи ошо 40-жылдан 42-жылга чейин конституциялык деп жана мыйзамдаштырылыш керек баардык нерсе деп атат. Жанагы салыктардын турун кайтарып алыш керек деп ал эми деп конституциялык маанайда жүрдү. Ал эми экинчи этабы болсо король менен парламенттин ортосундагы согушту өзү ичине алды. Андан кийин үчүнчү этабы буржуазиялык демократиялык. Эми ошол буржуаздар ушу демократия үчүн күрөшө башташты да. Андан кийинки этабы болсо Кромвель бийликке келди да, республика орнотту ушу 49-жылдан 53-жылга чейин. Ал республикалык мындай республиканы орноткон менен Кромвель деле жогоруда видеодон да көрдүк. Ал өзү падышачылык мезгилде жашаган адам болсо республикада башкара албайт да. Анан ал эле кайрадан эле 53-жылдан 58-жылга чейин өзүнүн протектору жарыялап дагы бул Оливер Кромвельдин протектораты. Андан кийинкиси ушу 60-жылдан монархияны кайрадан калыбына келтирүү этаптары менен коштолот да. Бул жерде мына революциянын биринчи мезгилинде 1640-жылдан 42-жылга чейин бул эмне болуп атат? Революциялык бийликтин калыптанышы падышаш Шотландияга көтөрүлүштөр байланыштуу парламентти чакырууга аргасыз парламент өзүнүн долги туруктуу деп жарыялады. Парламентти чакырды да, чакыргандан парламент ойлоду, биз эми болду туруктуу иш алып барабыз деп. Кайра эмеле 6 майда таратып жиберип ойлогон жок да. Андан кийинкиси бул ошо падышанын улуу демонстрацияны кабыл алуудан баш тартышы, эркин соода жана чиркөө реформасы, эркин соода жана чиркөө реформасы жөнүндөгү баягы демонстрация айтып атат да, биз баардык эмне деп атат? Бактысыздыкты падышанын соттун диндин үстөмдүгүнөн көрөбүз деп атат. Деп демонстрация жазып падышага кайрылышты да. Ал адам эмне кылды? Баш тартып койду да. Жок, мен аны кабыл ала албайм деп. Мына аларды
ошо биринчи мезгилинде. Андан кийинкиси болсо Карлдын контрреволюциялык төңкөрүш жасап, алдына революцияга чыккандар бар. Бир массалык түрдө жазалап, күч менен ушул эмени революцияны басып коем деп ойлоду да, бирок ал ишке ашкан жок. Биринчи мезгил ушу менен коштолот. Бул ошол Карл бир өзүнүн эми мындай падышачы, муну деле бая жогоруда айттык тура, лебелерлер, роялисттер колдогон ошол дагы ушул падышалык бийлик жашаш керек, ушул Карл бир башкарыш керек деп анын колдоочулары да болгон. Мына алар менен макулдашып, булар ушул демонстрацияны кабыл алуу зарылчылыгы жок, киргизилген салыктан эмнеге биз баш тартышыбыз керек дегендей маанайда дагы буларды падышаны андан да эме кылышты да, күчтөндүрүп коюшту. Аны эми экинчи мезгили, бул 42 жылдан 47 жылга чейин бул ошол парламент менен падышанын ортосунда тирешүү, каршылашуу бар. Андан кийин ошол согуш, ошол ошодон башталды, биринчи жарандык согуш башталды. Парламент тарабынан дыйкандардын агрардык маселесин чечпеген мыйзамдарды чыгаруу, нааразычылыктын жана жаңы жагылуулары. Мына ошол Англияда негизинен эки палата иш алып барган. Биринчиси общиндар палатасы, андан кийин лордтор палатасы, анан общиндар палатасы. Лордтор палатасы бүгүнгө чейин биз үчүн белгилүү, ошол жогорку ак сүйөктөрдөн мураска калуучу кызмат дайындап, алар ошол падыша тарабынан дайындалат. Ал эми общиндар палатасы карапайым калк тарабынан шайланып келген делгени менен, бирок шайлоочулардын өзү 40 шилиң жери бар адам гана шайлоо, 40 шилиң жери бар эркек, анда да эркек кишилер гана 21 жаштан ашкан 40 шилиң жери бар адам гана шайлоо укугуна ээ болгон. Шайлоо укугуна. Эми 40 шилиң жери бар деген, сиз мүмкүн 4 гектар жери бар деген. 4 гектар жери бар адам шайлап атса, шайланган адам андан дагы жогорку деңгээлде жогорку эме болот да, тура анан алар мына дыйкандардын маселесин чечпейт да парламентте. Тура ушу жери жокторго жер берип коелу, жалаң мындай жетканда общиндар палатасы деле баягы мына дыйкандардын маселесин, дыйкандарга байланышкан мыйзамдарды чыгарган эмес, алардын маселесин чечкен жок да. Мына ошондуктан дагы эле болсо эмне болот да, нааразычылык күчөп атат да. Мындан кийин революциянын 3-чү мезгили 1647 жылдан 49 жылга чейин жазып алабыз. Мында революция тереңдеп уже күрөшүүдөн экинчи жарандык согушка чыкты. Ал эми бул жер падышачылык жана лордтор палатасынын кыйрашы. Баягы лордтор палатасы падыша тарабынан дайындалган эле да. Мына ушул 3-чү мезгилинде лордтор палатасы кыйрады да. И натыйжада Англия 1649 жыл 19 майда Англия эркин республикасы деп жарыяланды. Демек парламентке да баш ийбейт, падышага да баш ийбейт. Ошол Англия республика деп жарыяланды. Мына ушул биз Нидерландияда буржуазиялык революцияны эмне себептен аны карабайбыз дегенге караганда, мына эме Нидерландиянын буржуазиялык революция башы максатына жетпей калды. Тура республика деп жарыяланган жок, же чет эл интернеттер кеткен жок, же өздөрүнүн буларга ага салыштырмалуу мына падышачылык жана лордтор палатасы кулады. И Англия республика деп жарыяланды. И андан кийин республика деп жарыялангандан кийин революциянын 4-чү мезгили 1649 жылы ошол Англия республика деп жарыялангандан кийин Кромвель ошол өлкөнүн президенти деп дайындалды. Дайындалганы менен бирок Кромвель деле мындай падышачылык республикалык түзүлүштө анын мындай кызыкчылыктарына дал келген эмес да, дал келбеди да. Мына ошондон улам ал 1653 жылы парламентти бул да таратып жиберди. Парламентти таратты дагы өзүнүн диктатурасын орнотуп туруп, өзүнүн протектор деп жарыялады. Протектор деген коргоочу алуучу деп. Мен ошо Англияны коргойм деп, бирок протектор ошол баягы буга чейин Карл бирдин деле немелерин, бийликтерин, укуктарын толугу менен эле кайрадан калыбына келтирип алды да. Андан кийин ошол 53-жылдан 58 жылга чейин Англияны Кромвельдин протектораты жетектеген мамлекет деп айтабыз да. Мында өлкөнү 100 денеге бөлдү, округга бөлүп, ар бир округга бирден генералды мындай жеткен аскердик диктатура болуп калды да. Бирден генералды дайындады дагы. Ошол генералдар менен түздөн-түз Кромвель өзү иш алып барат.
ортодо жергиликтүү өз алдынча башкаруу, парламент, мыйзамга баардыгы жок. Ошого мындайча айтканда өзүнүн 100 эмеси менен гана өлкөнү башкарып калды. Мына жанагы эмелерди жарандык согуш мезгилинде алардын жүрүштөрү бул ошондо жана эмеден кийин эле айткан Кромвель бийликке келгенден эле биринчи кайра согуш жарыялап кошуп алды өзүнө. Ирландияны кошуп алды. Ирландияны, анан кийин Шотландияны мына кошуп алды дагы. Мына ушул Англиянын жаңы Кромвель башкарган мезгилдеги картасы. Андан кийин бул ошо Кромвельдин протекторатын дагы уже калп эмне баштады, нааразы боло баштады. Себеби анын аскердик диктатура, карабайым калктын эч кандай кызыкчылыктары дагы эле болсо корголгон жок. Жанагы парламент болсо эч кандай мыйзамдарды киргизүүгө укугу жок. Мына ошондон башталгандан кийин генералдык булар мындай кылды. Биз генералдык аскер диктатурасыны орнотушубуз керек. Бул Кромвельдин башкаруу эмеси бизге туура келбейт деп туруп, андан кийин булар немени Кромвель өзү өлгөндөн кийин, ошо 58-жылы оорудан өлгөндөн бийликке анын уулу Ричард келген. Ал баягы айтып атабыз буга чейинки Карл Бирдин эле немелерин укуктарын, мамлекетти башкаруудагы укуктарын артыкчылык баарын алып алган үчүн протектордер кызмат мурастан мураска калат деди да. Мына ошончо баласына калды, анан анын баласы өзү бийликти башкарууга жөндөмсүз, саясатка өтө деле кызыкпаган болгондуктан аны тез эле баягы немелер генералдар немеге кутун калган баласын өлтүргөндөн алар айтышты. Биз бийликке кайрадан эле ошол эмени Карл экини алып келишибиз керек. Андан башка бар ошо республика орногон менен республиканы деле Кромвель кандай кылып башкарып атат деп туруп, анан кийин булар конвенция чакырып туруп, кайрадан падышаны чакырып, республиканы кулатып, эмне кылып атат, Англияны кайрадан конституциялык монархия деп жарыялап, Карл экини немеге бийликке алып келишти да. Бул ошол немеде Англиянын тарыхында Стюарттар династиясынын реставрацияланышы. Реставрация деген эмне түшүнөбүз? Кайраштырып чыгуу. Калыбына келтирип, мына ошо. Андан кийин бул жерде дагы эме айтып турган болсок, мына Карл эки бийликке келип атканда алар ушундай шарт коюшкан. Себеби баягы карабайым калк 1640-жылдан баштап, 40-жылдан 60 жылга чейин 20 жыл турат. 20 жыл уже только күрөшүп жашап атат да. Күрөшүп жарандык согуш, анан жарандык согуштун республиканын кайра протекторатын кулатыш керек, анан неме сырткы саясатта, ички экономика, агрардык маселе, анан мына феодализмди кулатып, капитализмди орнотуп атышат тура. Мына ошону орноткондон кийин ушул жерде мындан ары кыла турган иштер жөнүндө дагы айтыш керек да. Деген анан Карл экинин алдына алар мына алып келип атканда алар генералдык сот ушундай айтышкан. Сен бийликке келгенден кийин эч кандай буга чейинки болуп аткан эмелердин баарын унутуп, баягы атасынын апасынын ошо 1629-жылы немеде эл алдында немеден көрдүк да, видеодо. Эмне кылды? Башын алышты тура, башын алды. Анан ошондо буларды эми жанагы качып кетип атышат да. Анан ошолорду эстебестен, анан ошолордон баягы өч алуунун аракеттенбестен ошол немени экономиканы өнүктүрүүгө, Англиянын сырткы мамлекеттер менен мамилесин чыңдоого, анан жанагы Шотландия менен Ирландия зор эле турат да, тура булар. Мына ошолор менен бекем ынтымакты бекемдеп, эң негизгиси өлкөнүн экономикасын, анан карапайым калктын, анан ошол эмесин буржуаздар эркин соода жүргүзүш керек, сырттан товар алып келиш керек, кайра сыртка товар алып барыш керек тура. Мына ошолордун баары жогуну жөнгө саласы деген шарт коюшту да. Карл эки ага макул болуп келди. Карл эки ага макул болуп келди дагы, бирок келген күн ошо Библияны кармап эл алдында ант берди. Мен ушундай мына атам кайталаган немелерди кайталабайм, туура эмес иштерди, салыктардын түрүн киргизбей, парламент менен биргеликте иш алып барам, буга чейинки болгон нерселердин баарын уктап, Библияны кармап, сөздү берип бийликке келгенден кийин эртеси күнү алып биринчи Кромвельдин немесин каздырып, сөөгүнү мүрзөдөн сөөгүн каздырып туруп, анан кийин баягы сөөктөрүн баарын ачылтып,
Лондондун Борбордук көчөсүндөгү мондай дарактарга бирден илип сөгүп ийгилип чыккан. Мындан кийинки адамдар билсин, падышага каршы чыгып, падышанын башын алдырган адамдын сөгү да ушундай корголору деп ошондон баштаган да. Андан кийин ошо атасыны эми ал немени Карл бирде эмне себептен өлүм жазасына тартышты. 42-жылдан 49-жылга чейин жарандык согуш болуп атат да туурабы? Ошол жарандык согуш 7 жылда канчалаган ал сот ушундай чечим чыгарды да, ушул канчалаган калктын канынын төгүлүүсү үчүн жооп бериш керек депчи. Эми ошо каршылык көрсөтпөй эле бийликти берип коюш керек эле, же болбосо салыктардан баш тартыш керек эле. Яны ошол чечим чыгарган сотту издеп таап, сотту анын жардамчыларын жана башын алган бар только ошолор менен алектенди да. Өч алуу менен алектенди. Ал жанагы сырткы дипломатия аларды коюп туруп биринчи иши ошол болду. Ошо өч алгандан кийин анан мына немеси видеодон көрдүк, андан кийин аны буга дагы калк нааразы болуптур, андан кийин анын уулу бийликке Яков эки келип атат туурабы. Яков эки дагы католиктердир. Ал католик дини бул жерде негизинен пуритандар болуп атат туурабы, пресвитердар. Протестанттар деген протестанттар болуп атат. Ал католик динин колдогондуктан бүт католиктерди бийликке баштаганда калк ага да нааразы болду да. Мындайча айтканда ошол Стюарттар династиясынын кайрадан реставрацияланышы Англиянын экономикасынын жолусу ички саясатындагы биримдикке алып келген жок. Бирок негизи ошол мезгилде мынау Англия колониал буржуаздар, ири соодагерлер, анан кийин майда мануфактуралардын пайда болушу, алардын иш алып барышы, ички сырткы соода, сырттан товарларды алып келиши менен экономикасы бирок салыштырмалуу бир топ алдыга чыгып калган эле да. Андан кийин бул жерде биз революциянын жыйынтыктары дегенде биринчи эмне деп атабыз? Буржуазия агрардык низамдарды алган, кабыл алган. Андан кийин феодалдык менчиктин феодалдык тутуму, буга чейин феодалдыгы эстен эмне кылды? Ошол жоюлду. Баягы жерлер бир феодалдар арендага эмес, мисалы аскер кызматкерлерине, жанагы общиндер палатасына шайланып келгендерге жер менчикке бериле баштады. Бирок андан кийин неменин натыйжасында жана 40 шилиң жери бар адам шайлоокко ээ деп атабыз. Ошол мындай жөн гана 40 шилиң эмес, негизи жери бар адам. Дагы деле баардыгы шайлоокко ээ болгон жок. Жери бар адам. Канча болбосун, ушул 5 сотик болсо дагы жери бар болсо, ошол адам деп атат, шайлоокко ээ болуп калды. Андан кийинкиси бул жерде мына ошол жерлерге ээлик кылуу, ошо буржуазиялык укуктун негизги менчигин өткөрүү. Буржуаздар жерлерди эмне кылып атат? Өздөрүнө менчик кыла баштады. Буга чейин алар баардыгы эле жер эмне болду? Чиркөөнүк болуп, андан арендага алып турганда менчикке өткөрүү болду. Андан кийин мына жогорку буржуазия менен помещиктер бири-бири менен келишти, компромисске барды. Себеби ошол алар бири-бири менен келишип, ошо жеңилөөчү менен буржуаздар ал ишкана курабы, ошол жерге же анын өндүргөн товарын алып иштеп, кайра иштетип, рынок алып чыгабы, мына алар биргеликте иш алып бара баштады дагы. Бул эмне кылды? Англиянын экономикасынын өсүшүнө бир аз болсо дагы салым кошту. Андан кийин бул жерде негизинен эки партия иш алып барды. Биринчиси Вики жана Тори деп эки партия. Вики бул негизинен буржуазия жана жентри деген ошол мезгилдеги жер ээлеринин кызыкчылыгын көздөгөн партия болчу, Вики партиясы. Ал эми Тори болсо, бул ошо абсолюттук немен монархияны колдогон партия. Абсолюттук монархия болуш керек деп мындайча айтканда, ошо Карл эки, Яков эки башкарабы, андан кийин Яков экинин немеси күйөө баласы келип атат, тура Вильгельм Аранскийден. Вильгельм Аранский башкарабы кандай болсун, абсолюттук монархиядан үстөнлүк кылыш керек деген эки партия иш алып баштады. Андан кийин бул жерде жалпылап жыйынтыкта айта турган болсок, мына Англиядагы буржуазиялык революциянын немен айттык, тарыхый мааниси деп, силер мына биз айттык, видеодон көрдүк. Ошол Англиядагы буржуазиялык революциянын тарыхый маанисин эмнеден көрө алдыңар? Кандай деп ойлойсуңар? Тарыхый мааниси эмнеде экен? Негизгиси бул ошо феодалдык
коомчулуктан буржуазиялык ошо капиталисттик жаңы конун алынышына алып келген. Ошо биринчи күнгөйгө биринчи капиталисттик ошо Англиядан баштаган. Ошо тарыхый маңызга чоң маңызга ээ болгон. Ошол Англиядагы буржуазиялык революцияны толук эле өз максатына жетип айта алабызбы? Биз кыйда алга жолу болуп турган кишине такыр мындай кампания кылып шайлоо укугуна ээ боло алчу эмес экен. Анан бир аз жери болсо деле шайлоо укугуна ээ болуп тең болууга аракет болуп калыптыр да. Бул жерде негизинен мына стюарттар монархиясынын калыбына келтирилиши бул Англиядагы не кылып атат? Буржуазиялык тартиптен өнүгүшүн токтото алган жок. Буржуаздар эми бийликте турат, немеде экономикада негизинен үстөмдүк кылып атат. Ошо эмени не кылып атышат? Ээлеп атышат. Буржуазиялык революцияда башында айттык да, алар стюарттар династиясы бийликке келсе, кайрадан реставрация кылса деле өнүгүп не кылып атат? Өз жолу менен акырындап кетип атат. Андан кийинкиси бул жерде мына Дамазалы революция деп айттык. Дамазалы революциянын натыйжасында бул немеси өлкөнүн жаш образы ошо экономикада эң чечүүчү немеге мааниге ээ болду. Дамазалы революция жана видеодо айттык не болду натыйжасында? Дамазалы революциянын натыйжасында Кайрадан монархия болду. Яков Энгель колоп жиберишти го. Колоп жибериши анан бийликке эмне кылып атат? Биоласы, Вильгельм Аранский келип атат. Анан эң негизгиси эмне кылып атат? Феодалдык, абсолюттук тартип бузулду. Буга чейин феодализм толугу менен талкаланып туруп, капитализм толугу менен орноду бул жерде. Англияда ошол капитализм орноду дагы Англия буржуазиялык парламенттик монархия. Парламент башкара баштады. Анан кийин ушул жерде Вильгельм Аранский ошо бийликте турган мезгилде ошо парламент менен макулдашып, да ушундай мыйзам кабыл алды дагы. Мындан кийин бийликке стюарттар династиясынан тараган кыз өкүлдөрү гана бийликке келе алат. Кыздары гана. Мына ошондон улам Вильгельм Аранский өлгөндөн кийин 1701-жылы бийликке анын кызы Анна Стюарт келген да. Бийликке кыз өкүлдөрү гана келди, балдар башкарды да. Көрүштү. Анан Вильгельм Аранский ушундай мыйзам парламент менен макулдашып, ушундай мыйзам кабыл алды. Анан бул жерде биз сабакты жыйынтыктап, салыштыруу сызыгына көңүл мына Англия революцияга чейин и Англия революциядан кийин. Биринчи мыйзам чыгарып алган кандай болуптур? Король чейин, ага чейин Англия революциядан кийин парламент башкарып калды. Аткаруу бийлиги бул негизинен баягы ошо королдун алдындагы адамдар министрлер болуп турса, андан кийин ошол жергиликтүү элдин башында турган өкмөттөр башкарышат. Ал эми сот бийлиги король соттору башкарып турса, андан кийин сот арачылары дайындалган сот арачылары башкарат. Куралдык күчтөрү дворяне ополчение, ал эми революциядан кийин үзгүлтүксүз дегенди кандай түшүнөбүз? Туруктуу, дайыма мамлекет үчүн кызмат кыла турган армияны түзө алышты. Ал эми чиркөө революциядан чейин Англия чиркөөсү королго баш ийген, анан революциядан кийин болсо чиркөө мамлекеттен бөлүнгөн. Ошондо биз могул Англиянын революциядан чейинкисин көргөндөн кийин эмне кылат экенбиз? Англиядагы ошол буржуазиялык революция толугу менен эле өз максатына жетти десек болот экен? Болот десек да болот, же болбойт. Кийинки лекцияларда жок эжеке мен ойлойм өз максатына жетти. Өздөрү эл көздөгөн королду тактан түшүрүп, өздөрү каалаганда парламентти түзө алды да эл. Мындайча айтканда өзүнүн укугун кургай ала турган бир мамлекет пайда болду да. Абсолюттук монархиядан парламенттик башкарууга өттү да. Ошол феодалдык башкарууларды кулатты да. Менин оюмча да анын өз максатына жетти деп ойлойм.
мисалга кароо сот коронавирус менен ошо коронавирус менен компромиссталышта дагы буржуазия менен өнүгүшүнүн биргасмасы дагы толук насаатына жатат. Экөө чоң иш апарында коронавирус жол ачат. Жалпы этабын айтып турабы, Стюарттар династиясынын бийликке келгени менен өлкөдөгү экономиканы эмес токтото алган жок турабы. Эң негизгиси булар буга чейинки феодалдык абсолюттук тартипти эмне кылды? Жоюп таштады. Феодалдык абсолюттук тартиптин кулатылышы, капитализмдин биротоло бекемделиши бул ошол Англияда буржуазиялык революциянын ошо максатына жеткендигин далилдейт да. Негизинен лекция боюнча кыскача ушул кимде кандай суроолор бар түшүндүңөр? Каерде түшүнбөй калдыңар? 100% түшүндүңөр. Жок, өзү суроо эки эле учурда жок болот. Баарын түшүндүңөр. Терминдерди баарын белгилеп алдыңар, а? Монополия революция деген эмне экен? Революция. А? Алина, буржуазиялык революция дегенче, революциядан буржуазиялык революциядан айырмасы эмне экен? Алинада. Феодалдык түзүлүштү буржуазиялык, капиталисттик эмне алмаштыруу. Протекторат деген эмне экен айтыңыз? Айтылоочу. А британизм дегенчи сакал. Самара. Айттым а терминдердин баарын түшүндүрүп атканда жазып алгыла, саат аягында сурайт. Британизм деген бул ошо чиркөө епископторго же католдор эч кандай бийликке ошондой эмеге тиешеси жок, өздөрү гана кандай эмнетип жатканда независимый жүргөн дини өкүлү ошо британизмге ага эч кандай ошо епископторго каршы эмес, өз артынча мындай чыкканда протестанттык немеге динге жакын болгон, ошо жакын болгон. Ошо агымдын протестантизмдин бир агымы болуп атат, да. Анан алар ошол пуританизмде булар өздөрүндөй таза, аппак, мындай жаңылануучу, колго жаңы нерсени алып келүүчү дегендей агым болгондагы алар негизинен ошол мезгилде парламенттин башкаруу чөйрөсүндө негизинен ошо пуританизм агымынын өкүлдөрү турган. И калктын көбү дагы ошол багытка ишенген. И анан кийин бул жерде мына Кромвель диктатурасы, Кромвель протекторатында айтып атабыз го. Мына ошол боюнча мындай суроолор жокпу? Кромвель өзү ким болгон, эмне себептен падышага каршы чыгып атат? Ошо Кромвель кантип бийликке келип калганы. Ал баягы королдун тукуму эмес го. Ошондо ал кантип бийликке келип калганы кызык болду. Аны бийликке келип калган революциядан жеңип бийликке келди да. Бул ошол парламенттеги эң көрүнүктүү ошо лидер, ошо баардык аркасында өзүнүн айланасына адамдарды чогултуп, ошо эмеге каршы, падышага каршы чыга алды да. Бул 1653-жылы парламент менен баягы аскерлердин ортосунда мындай чоң ажыр пайда болуп, бул аскерлер тарабынан баягы ким эле Кромвель мындай аскерлердин лидери болгон. Анан кийин бул парламенттен күчтөр чыгып калып дегендей жапкырды. Бийликке келип Парламенттен күчтөр чыгып калып эмес. Мына эгер ошо кандайдыр биз немеде сабактын максатын коюп атканда, видеону көрүп атканда айтабыз, ошол адам өзүнүн айланасына адамдарды чогултуп, аны ынандырып, өзү менен кошо ошондой революцияга алып чыга алгандын өзү деле бир жогорку сапат да турабы. Биз ошондой сапатты, биз теманы окуп атканда, ошол ар бир теманы окуп атканда ошонун жакшы жагын алыш үчүн ушул мындай маалыматты толук менен алып туруп, андан жыйынтык чыгарып өзүбүзгө ошону кабылдашыбыз керек да.
Мына ал ошол өзү немени Курамели мындай айтат, өзүндөй үнү каркыраган, анан сүрдүү мындай немеси, эң негизгиси ал оратор болгон да. Оратор болгон, анан өзүнүн айланасына адамдарды чогултуп алган. Анан ошону ынандыр алган, анан уктур алып, анан мисалы мен азыр эле жүргүлөм, азыр немеге главный корпуска барып бир революция кылып келели десем, мойсуңар турабы? Ал ошону ынандыр алган да. Мына алдагы анан ошол жогорку сапаты болгон и анан эмеден ошол падышага каршы эрки жетип күрөшүп ошо карапайым бирок ошо бийликке келгенден кийин анын эмеси жанагы немеге мындай сызыкча кылып сызып туруп Кромвель деп жаздырып ошо бийликтеги кемчилигин сөзсүз түрдө ошону карап белгилеп келесиңер. Макулбу? Ал бийликке келгенден кийин ар бирок ошол өзүнүн колдогон карапайым калк үчүн кандай немелер кызматты кылды? Бул жерде ошол немеси эгерде силерде суроолор жок болгон болсо, бар өзүңөр айткандай 100% түшүнгөн болсоңор үйгө тапшырма, терминдерди кайрадан бир сыйра карап келебиз. И азыркы биздин бүгүнкү күндө өткөн инсандардын бардыгынын саясат жүргүзүп атканда артыкчылыгы жана кемчилигин сөзсүз түрдө семинарга сабакка белгилеп келебиз. Саламатсыздар.